Ассаламу алейкум. Марва телеканалынын көрөрмандары жана ошондой эле Насыйкат радиосунун угармандары. Эфирде сиздер айымдар ааламы берүүсүн көрүп отурасыздар. Ал эми аны алып барган мен Гүлзада Талайбекова. Кадырлуу көрөрмандар, бүгүн сиздер убакытты туура пайдалануу деген темада маегибизди көрө аласыздар. Биздин эфирибизден алыстабастан биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн бизде конокто экономист, НСБ Kids бала бакчасынын жана ошондой эле НСБ окуу борборунун жетекчиси Даткайым Аскарова. Ассаламу алейкум, Даткайым. Бүгүнкү биздин эфирге кош келипсиз. Алейкум ассалам. Дагы бир жолу эфириңиздерге чакырып, конокко чакырганыңыздар үчүн Аллах ыраазы болсун. Чоң рахмат. Бирге болсун. Эмесе маегибизди баштай берсек, жашоодо биз эки нерсенин баркын көп биле бербейт экенбиз. Бул биринчиси ден соолук болсо, ал эми экинчиси бул убакыт экен. Бул хадис шарифте дагы айтылып кеткен. Анан эмесе эң эле алгач сизге суроо uzatайын. Убакытты туура пайдалануу үчүн эң эле алгач эмне кылышыбыз керек? Гүлзада эжем, убакытты башкарам деген бул башкарам деп ойлосо адам, бул туура эмес деп ойлойм. Убакытты биз башкара албайбыз. Биз өзүбүздүн жүрүм-турумубуз менен, кулк мүнөзүбүз менен убакытты башкара билебиз да. Андыктан учурда биз аябай сонун заманда жашап атабыз. Мурунку заманда элдер 40-50 жаш жашаса, азыр орусча айтмакчы продолжительность жизни аябай көтөрүлгөн. Кыргызстанда элдер эң аз 60-70 жаш жашашат да. Бүгүнкү түз эфирден мен максатым 3 нерсени биздин телекөрүүчүлөргө жеткизүү да. Бул биринчи орунда биздин телекөрүүчүлөрдүн убакытка болгон мамилесин өзгөртүү. Ал эми экинчи бул убакытты туура пайдалануу менен бирге жашоо сапатын жогорулатуу. Ал эми үчүнчү бул убакытты кантип башкаруу боюнча инструменттерди колдонуу. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мен сиздерге кайрылып кетет элем. Адамдын жашоосунда Аллах Таалам бизге бир ченелүү эле убакыт жашоону берет экен да. Андыктан ойлонуп көрүңүздөр. Мына мен азыр сиздерге бир аз даярданып келдим. Биздин жашообузда адам баласы орто бул 100 жаш жашашы мүмкүн да. 100 жаш жашашы мүмкүн. Эми Аллах Таалам бизге канча өмүр берет? Андан да көз каранды. Эми ойлоп көрүңүз, мисалы үчүн мен учурда 27 жаштамын да. Бул дегени менин жашоом ушунчасын мен жашап койдум уже. Эми калган ушунча жашым бар дагы. Аллах Таалам насип кылса. Эми сиздер дагы өзүңүздөр ойлонуп көрүңүздөр. Мен дагы канча убактым бар, канча жашоом бар. Эң алгач максаттарды туура коюш керек. Бул жашоодо менин кандай максаттарым бар? Эмнелерди жашаш, эмнелерди аткарып, кандай аркамдан из калтырып кетишим керек деген суроолорду коюш керек да. Биздин телекөрүүчүлөргө мен дүйнөлүк бестселлер Стивен Ковинин бир китеби бар. Ошол китепте 7 высокоэффективных навыков деген китеп бар. Ошол китептен бир аз болсо дагы үзүндүнү айтып кетким келет. Элестетиңиздер, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер эң бир жакын адамыңыз каза болду. Жана сиз жаназага кетип атасыз. Кийиндиңиз, машинаңызга отуруп кетип атасыз жолго. Келип токтодуңуз. Токтогонуңуздан кийин бул нерсени элестетип аткандан мурда урматтуу телекөрүүчүлөр башка нерселерге алаксыбай, бүт иш, жумуш, үй бүлө бардык нерсени унутуш керек да. Сиз Гүлзада, сиз дагы өзүңүз бир элестетип көрсөңүз деп сунуштайм. Бул аябай мен өзүм окуганда аябай таң калып, ушундай таасирленгенмин да. Ошол жаназага кетип атасыз. Элестетиңиз, көзүңүздү жумуп, кирдиңиз, келсеңиз, боз ит тигилип турат. Бардык жакындарыңыз, досторуңуз, бардыгы келип атат ошол жерге. Анан келип, кирдиңиз ичине.
кирсеңиз ким экен деп карасаңыз ал жерде сиз жатыпсыз да. Андан кийин эми элестетиңиз, 1 жылдан кийин. Убакыт өтүп, 1 жыл өттү. Биздин кыргыздарда жылдык деген нерсе бар, Жылдыкта бардык жакын адамдар келип, ойлонуш, жакшы ошол өткөн адамды эскеришет да. Эң биринчи бул үй бүлө. Ошол жашоодогу үй бүлөдөгү өзүңүн үй бүлөң эскерет экен да. Бул балаң, кызың, үй бүлө мүчөлөрү. Ал экинчи бул сенин досторуң сүйлөйт экен. Андан кийин кесиптеш коллегаларың, кесиптештериң чогуу иштеген. Андан кийин үчүнчү бул жашоодо кимдер бири-бирөө менен бир жакшы иштерди кылсаң, ошол адам сенин жылдыгыңа келип сени эскерип атат. Эми суроо да, урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул жерде сиз өзүңүздү элестеткен болсоңуз, ушул сиздин жакын адамдарыңыз, досторуңуз, кесиптештериңиз сиз жөнүндө кандай сөз айтып, кантип эскеришин каалайт элеңиз? Ошону бир ойлонуп көрүңүз. Бул ошол нерсени ойлонгондо, бул эмнеге мен айтып атам? Сиздердин убакытка болгон мамилеңиздерди өзгөртүү үчүн да. Эми ошол нерсени ойлонуп, мындан кийинки жашооңузду эффективдүү, сарамжалдуу убакытты колдонуу менен бирге бир ийгилик жаратып, бир аркаңыздан из калтыра турган болуш үчүн убакытты туура пайдаланып көп нерсеге жетишиш керек да. Өтө таасирдүү окуяны айтып бердиңиз. Анткени азыр өлүмдү дароо эле элестетип, өзүңдүн болгондо дагы өлүмүңдү элестетип, ошого кандай сени эскеришин каалайт элең деген сөз бул аябай таасирлүү болду. Анткени ар бирибиз үчүн бул өтө керектүү да. Мисалы, эч ким сиз жөнүндө мисалы жаман сөз айтышын каалабайт элеңиз да. Алсаңар эле, мисалы, менде деле ошондой бир ой пикир да. Балким биз деле ошол учурда өзүңдүн артыңда ошол намазың, орозоң бар эле, ажылыгың бар эле, ошол 5 парзың аткарылган эле деген бир жакшы сөздөрдүн болушун кааласак керек эле. Өлүмгө даяр болуш үчүнчү. Эми ал нерсени бүгүндөн башташыбыз керек. Сиз айткандай, уже убакытты туура пайдалануунун жол жоболорун билип, бүгүндөн баштаганга аракет кылышыбыз керек деп ойлоп атам. Жакшы. Анан азыр ушул убакытка болгон мамилени дагы кантип өзгөртүүгө болот? Ушул боюнча дагы бир аз бышыктап өтсөңүз. Убакытты негизи туура пайдаланыш үчүн биринчи орунда пландаш керек. Андан кийин ошол планың аткарылып атабы, аткарылбай атабы көзөмөлдөш керек. Эгерде аткарылбай калса, ал нерсени кийинки жолкуга эске алып, ошону кайра аткарылышын көзөмөлдөш керек деп айтмакчымын да. Убакытты туура пайдалануу боюнча аябай көп факты, инструменттер бар жашоодо. Ошолорду бүгүн сиздерге аз болсо дагы түшүндүрүп айтып бергим келет. Иншаллах бүгүнкү биздин эфирибиз кызыктуу жана пайдалуу болот деп ишенем. Кадырлуу көрөрмандар, эгерде биздин темага байланыштуу суроолоруңуздар болсо, WhatsApp номерине кайрылсаңыздар болот. Биздин WhatsApp номери 0709 07 06 94 0709 07 06 94. Жакшы. Ал эми азыр мисалы ушул боюнча мисалы убакыт менен биргеликте жашоо сапатын дагы жогорулатуу үчүн дагы эмнелер керектелет, эмне кылыш керек, ушул боюнча дагы сурагым келип турат. Аллах таалам бизди бул дүйнөгө жаратканда 3 нерсени чогуу берет экен да. Бул нерсени биз өзгөртө албайт экенбиз. Бул эмне деп менден сурасаңыз, биринчи бул ата-энебизди, жакындарыбызды биз тандай албайт экенбиз да. Ал эми экинчи бул туулган жерибиз, үчүнчү бул кулк мүнөз, таланттар. Ансыгарыңдай ар бир адам биринчи өзү убактысын кантип туура пайдаланам деген суроону биринчи өзү алдын ала тактап билип алыш керек да. Өзүнө ар бир адам, урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөргө биринчи суроо бериңиздер. Мен кандай адаммын? Мен чөйрөгө кандай таасир тийгиземин? Өзүңүздү анализдеңиз. Ошого карап, андан кийин убактыңызды пландаштырыңыз. Мисал үчүн, кээ бирки адамдар эртең менен жакшы иштешет, кээ бирки адамдар кечинде жакшы иштешет.
орусча айтмакчы производительность труда деп коет. Ошого карап адам баласы пландаш керек. Кантип убактымды туура пайдаланам. Эртең мененки эгерде сиздин кайсы убакытта жакшы ишти аткара алсаңыз, ошол убакытка эң маанилүү нерселерди коюш керек. Мен ушул нерселерди бүгүн аткарам деген. Биздин ушул айрым көп эле ушул өнүккөн өлкөлөрдө убакытты туура пайдалануу, управление, менеджмент управление временем боюнча сабактар мектептин программасында бар экен да. Ошол эле нерселерди ушул сабак катары биздин Кыргызстандагы окуу программасына дагы мен ушул сунуш катары киргизет элем да. Себеби бул азыркы биздин жашоодо эң актуалдуу болуп атат. Мисалы үчүн Япония, Европа, Америка өлкөлөрүндө ушул сабак катары киргизиптир. Менеджмент управление временем боюнчачы. Ошол нерсени мен дагы ушу сунуш катары киргизет элем. Эгерде ошол методду биз дагы колдонсок, кошумча курс, тренингтерге дагы болсо катышыңыздар. Дайыма адам баласы дайыма унутуп калат, дайыма эстеп туруш үчүн эгерде мурда бир жазып, пландап баштап, анан кийин токтотуп койгон болсоңуз, улантыңыз деп айтмакчымын. Сөзсүз улантып. Бул өзү мындай жазуу түрүндө дагы убакытты пайдалануунун ыкмаларын билип алсак, бул бизге да аябай пайда экен да. Мисалы план түзгөндө, анткени биз практикада отурсак, теориядагы жашообузга өтө чоң ошо убакытты туура пайдаланууга себепкер болот экен, ошого басым жасашыбыз керек экен. Анан сизге дагы бир суроо бергим келет. Мисалы, бизде көбүнчө эле ушундай да. Той топурлар болсо, мисалы, сөз түрдө кечигип келсек, бул кыргызчылыгын кылып дагы кыргыздар да депчи, же ушундай да, бизде ушундай нерсе, бул адат болуп калган да. Анан буну биз баардыгыбыз мындай түшүнүү менен эле кабыл алып калдык да. Эгерде ошол эле кыргыз өз убагында пунктуалдуу болуп, эч качан кечикпестен өзүнүн убагында дайыма келип жүргөн болсо, карачы бул немец деп айтат да, дароо элечи. Ошон үчүн дагы бир суроо, кыргыздар убакытты дагы кандай пайдаланышат? Негизи ушундай бир кыргызчылыгын кылып атат да деген сөздөн арылуу үчүн дагы эмне кылыш керек? Ушуну айтып атсаңыз. Негизи кыргыздарды убакытты сарамжал пайдаланышпайт деп айтат элем да. Жана ушул биздин өзүбүздүн кыргыздарды бирөөнүн убактысыны сыйлап, бир аз болсо дагы убакытка так болушка чакырат элем да. Ошол эле той болбосун, жолугушуулар болбосун, кандай учур болбосун, убактысында барып, убактысында пландаган иштерин аткарышын сунуштайт элем да. Негизи ушул кыргыздарда сиз туура айттыңыз, ушул өтө так болсо немец деп айтышат, анан так эмес болсо кыргыздарда ушундай да деп айтышат. Бул нерсени биз өзгөртүү үчүн ар бирибиз Гүлзада же экөөбүз өзүбүздөн башташыбыз керек. Биринчи так болуп, эгерде өзүбүз так болсок, өзү биздин телекөрүүчүлөр деле байкашса керек. Эгерде өзүбүз так болсок, башкалар деле ошого бул убагында келет эле. Бул айткан сөзүнөн дайым ошол убакытта так аткарат эле деп ошого карата алар дагы иш жүргүзө баштайт да. Андыктан ар бирибиздин өзүбүздөн маанилүү. Бул убакыт, бул өмүр. Убактыбыз өмүр кайра кайтарылбайт да. Ошондуктан урматтуу кыргызстандыктар, убактыңыздарды туура пайдаланыңыздар, башкалардын да убагын сыйлаңыздар, немистерден үлгү алыңыздар демек деп айтчу элем да. Жогоруда айтылгандай эле өзгөрүүнү өзүбүздөн баштап, демек убакыт туура пайдалануудагы өзүбүз басым жасасак, анан башкалар да өзгөртө алат экенбиз да, иншалла. Жакшы. Анан Кыргызстандагы менеджмент туурасында дагы айтып өтсөңүз. Ушул Кыргызстандагы менеджментти азыр эле айта кеттим. Ушу кыргыздардын бир аз убакытты туура эмес колдонушат. Ар бир адам убактысын туура пайдаланса, бир кыргыздардагы эң сонун ийгиликтерге жетип, экономикага дагы салымыбызды кошот элек деп айта кетет элем да. Ушул эле Кыргызстанда убакытты туура пайдаланбагандыктан керек болсо үй бүлөлөр дагы бузулуп кетет деп айтат элем да. Себеби көп нерселер убагында аткарылбайт.
анан кылам, бүгүн кылбай калдым, болбой калды, ар кандай шылтоолор көп да. Ошол шылтоолорду азыраак кылып, ар бир нерсени убагында кылсак, биз жакшы ийгиликке жетип, Кыргызстандагы өнүгүп кетмек да. Анан дагы бир нерсе жөнүндө мен сиздерге айтып кетким келип атат, ушул шашуу синдрому. Азыр кыргыздар эле эмес, дүйнө жүзүндө бардыгы шашып жүрүшөт. Эмнеге бир нерселерди бүтпөй атат, эмне кылып атат. Бул дагы бир оору катары кабыл алсак болот деп айтат элем да сизгечи. Бардык нерсени тездетсем, көп нерсени бүтүрөм деп ойлошум мүмкүн да. Көпчүлүк убакытта бул нерсени адамдар өздөрү сезишпейт. Сезсе дагы ага көңүл бурушпайт. Бирок мен айта кетет элем, бул нерсе бул өтө кооптуу. Адам бир убакытта көп нерсени дал ушул заматта бүтүрөм деп ойлошсо, бул жаңылышат. Бир аткарылат, эки аткарылат, андан кийин адам ооруп калышы мүмкүн, түгөнүшү мүмкүн. Бул орусча айтмакчы эмоциональное выгорание деп коет да. Ошол нерседен алыс болуп, пландаштырыш керек. Бул эмеде өзү убакыттын уруларынан дагы алыс болушубуз керек да. Ушул убакыттын урулары жөнүндө дагы бир аз кеп кылып кетсем, Ушул убакыттын урулары боюнча анткени биз деген азыр убакытты көпчүлүк учурда туура пайдаланганды билбей келебиз да. Болбогон бир нерселер менен убактыбызды жөн эле уурдатып коюп атабыз да. Ошол убакытты туура пайдалануу үчүн биз убакыттын ууруларынан арылышыбыз керек биринчи. Убакыттын уурулары булар эмнелер деп суроо берсеңиздер, бул мен сиздерге айтмакчымын, биринчи орунда бул телефон. Бул телефондун жакшы жагы бар, жаман жагы бар. Ошондуктан биз ушул жакшы жагын гана колдонуп, жаман жагынан арылышыбыз керек да. Бул кандай десеңиздер, мына өзүңүздөрдү деле байкасаңыздар, телефонду ачабыз. Ачкандан кийин бир какой-то видео же бир нерсени көрүп калдыңыз, аны окудуңуз, бирок ал сизге керексиз да. Ал нерсе керексиз. Ал нерсени карап отурасыз дагы 1 саат, 2 саат убактыңызды кантип өтүп кеткенин билбей каласыз. Андыктан ошол телефондун эгерде бир маанилүү ишти аткарып жатсаңыз, телефонуңузду без звукка коюп, алып, андан кийин аны аткарып бүткөндөн кийин телефонду иштетиңиз деп айтчу элем да. Андан кийин экинчи бул убакыттын уурулары бул эмне десеңиздер, бул куру сүйлөшүүлөр, маектешүүлөр. Мисалы үчүн сиз элестетиңиз, иште отурасыз. Иште отурсаңыз, сизге бирөө келип калды. Жөн эле тийип өтөйүн деп, кыргыздарда болот го. Сен менен саламдашып коюп, тийип өтөйүн дедим деп эле сиздин жумушуңузга келди. Аны менен сүйлөшүп отуруп, 1 саат, 2 саат кантип өткөнүн билбей каласыз. Ал дагы бул сиздин убактыңызды уурдады деп айтат элем да менчи. Андан кийин бул убакыттын уурулары, бул дисциплинанын жоктугу. Биз өзүбүздү контролдой албайбыз. Ошону дагы контролдош керек. Мисалы үчүн бул бир нерсени аткарам дедимби, ошол нерсени так ошол убагында аткарыш керек. Өзүңүздү контролдошуңуз керек. Андан кийин кыйын иштерди кийинкиге жылдыруу. Бул дагы убакыттын урууларына мен кошот элем. Көпчүлүк убакытта биз адамдар кылып аткан ишибизден чарчабайбыз. Ошо кылынбай калган кыйын иштерди ойлонуп чарчайбыз да. Ошол сыяктуу ушул нерселерден качпай, эгерде ошол иш сизге маанилүү болсо, ошону биринчи аткарыңыз демекчимин. Андан кийин биздин ушул кыргыздардан особенно айтып кетчимин, документтерди туура эмес сактоо. Бул дагы убакыттын урууларына кирет. Мисалы үчүн, ошол документтерди туура эмес сактап, аны издеп, кээ бирде мен азыр аябай көп байкадым. Бир документин жоготуп, ага жакшы мамиле кылбай, таппай калып, аны кайра восстановление кылыш үчүн да канча убакыт кетет. Ошол документтерди туура сактоо. Ушул эле нерсеге
интернет тармактагылардагы парольдорун унуткандарды дагы кошуп кетсем да. Бул дагы убакыттын урууларына кирет. Көп нерсени бир нерсе, особенно биздин ушу кыргыздарда көп нерселерди жасайсың, кыласың, электрондук почтаңдын паролун унутасың, дагы бир нерселер болот. Ошол нерселерге көп маани бербейт, бирок ушул жерде убакыт отуруп аткан болот да. Көп эмгеги кирип кетет ошол жаккачы. Андан кийин бул убакытты пландабоо, бул дагы убакыттын урууларына кирет. Өзүңүз деле байкасаңыз, мисалы үчүн кыла турган иш толтура, бирок эмнеден баштаарыңды билбейсиң. Эмне кылышыңды билбейсиң да. Эмне кылам? Аны карасаң, аны деле кылыш керек, муну деле кылыш керек. Бул качан пайда болот? Сен убактыңды пландабаганда башталат да. Андан кийин бул майда барат нерсе, бирок өтө маанилүү. Иш ордундагы чачык нерселер. Ар нерсе ордунда болбогондуктан, ошолор нерселер да бул убакытты урууларына кошот элем да. Бул дагы сен ар бир адамдын ушул ойлонуп аткан ойлоруну чачыранды кылып, бир иштин аягына чейин жеткирбегенге бир алып келет да. Андан кийин бул башкалар кыла турган иштерди дагы өзүң бүтүрүү. Мисалы үчүн, аны деле кыла берем, муну деле кыла берем, мен өзүм бүтүрүп коем. Жок деген билбейт. Жок деген билем, макул. Аны да мен кылып коем. Ошол нерселерде бул дагы убакыттын уруулары деп айтат элем да. Ошол нерселерден эгерде жок деп айта алып, сиз чындыгында өзүңүздүн ишиңиз бар болуп туруп, башка бир адам бир нерсе суранычы менен келсе, бирок сиздин өзүңүздүн ишиңиз маанилүү болсо, сиз жок деп айтканга көнүшүңүз керек, айта алышыңыз керек, ошого үйрөнүшүңүз керек деп айтмакчы элем да. Андан кийин эгерде ушул нерселерди сизде дагы болсо, учурда өзүңүздү мен айтып аткан нерселерди көрсөңүз, урматтуу телекөрүүчүлөр, эми мындан кийин эмнелерди өзгөртөсүз? Мындан кийин жашооңузду кантип жакшы жакка нукка өзгөртөсүз? Убактыңызды кантип пайдаланасыз? Пландаштыраңыз. Бир аз болсо дагы токтоп ойлоно кетиңиз демекчи. Өтө маанилүү нерселерди айтып өттүңүз убакыт боюнча. Анткени буну биз билген да бар, билбеген да бар. Бирок ошону биз күндөлүк турмушубузга киргизгенге аракет кылалы. Кадырлуу көрөрмандар, мен ушул боюнча дагы кайрылгым келет. Анан бизде суроо бар экен, канча жашыңызда намаз окуп баштагансыз дейт. Мен намазды өзүм түрк лицейде окугам. Ош кыз себат лицейинде окугам. Ошол жакта мен алгачкы жолу намазга жыгылгам деп айта алам. Бул 9-класс болчу. Өзүбүздүн классташ кыздар эртең менен туруп, ошол досумду дагы белгилеп айта кетейин, ким мага үйрөткөн. Жаркынай деген досум бар болчу. Ошол Жаркынай деген досум кантип отурат, кантип эмне дейт, ошолорду да үйрөтө кеткен. Ал эми алгач намаз окууга, негизи эле динге келүүгө мага чоң энем аябай чоң таасирин тийгизген. Мектепке окуй элек деле мени ээрчитип, устазаларга алып барып, аябай көп сүдүрөдү деп айта алам да. Чоң энеңизден Аллах разы болсун, өтө жакшы. Сонун. Саламатсызбы? Жолук салынган адамга шымчан жүргөн болобу дейт. Мен бул дин жолундагы суроолорду, урматтуу көрөрмандар, сиздерден сураныч устазаларга берсеңиздер, ошолор туурараак жообун айтат деп айтмакчы элем. Себеби мен өзү кесибим боюнча экономистмин. Кадырлуу көрөрмандар, эгерде сиздердин сурооңуздар биздин убакыт деген темасына байланыштуу болушун каалайбыз. Сураныч биздин темага байланыштуу суроолорду берсеңиздер, Соонун сүйлөйт экен, сиз ишиңизге ийгилик дейт. Аллах разы болсун. Машалла. Анан азыр убакытты туура пайдалануунун дагы кандай инструменттери бар, ушул боюнча дагы айтып өтсөңүз. Учурда биз аябай өнүккөн сонун заманда жашап атабыз деп дагы бир жолу айта кетем. Аябай принциптери көп. Алардын баардыгын эгерде жашообузда эң аз бирөөсүн болсо да колдонсок, иншаллах эң сонун ийгиликтерге жетебиз деп айта алам да. Эң эле биринчи принциптери бул принцип Эйзенхауэра деп айтып коебуз. Ошол принципти колдонууга чакырам.
бул принцип кандай деп сурасаңыз, бул критерийлерге карап жумуш аткаруу. Мисалы, кандай критерийлер десеңиз, бул маанилүүбү, андан кийин бул шашылышпы, ошого карап кылыш керек да. Негизи бул эгерде жанымда доска болгондо мен сиздерге сонун кылып көрсөтүп бермекмин да. Элестетиңиз, ушу 4 бөлүкчөлөр бар. А бөлүгү бул эң маанилүүлөр. А деген бул өтө шашылыш жана маанилүү. Биринчи эртең менен турганда эле сиз негизи пландаштырып атканда өтө маанилүү жана шашылыш нерсени аткарышыңыз керек да. Андан кийин экинчи бул Б бөлүгүндө сиз маанилүү бирок шашылыш эмес нерсени аткарышыңыз керек. Андан кийин шашылыш бирок маанилүү эмес нерсени аткарышыңыз керек. Бирок ошол маанилүү эмес, бирок шашылыш нерсени башка бирөөгө дагы суранып аткартсаңыз болот да. Ушул принципти дагы сиздер колдонуңуздар деп сунуштайт элем. Андан кийин дагы бир сонун принцип бар. Буну биздин ушул баягы эле япондор ойлоп табышкан экен. Эрте дайым пландап атканда, эртеңкиге эгерде сиздер план түзө турган болсоңуздар, 6 нерсени жазыңыздар. Маанилүүлүгүнө карап. Эң биринчи эң маанилүүлүн жазыңыз. Экинчисинде андан кийинки маанилүү. Ошол принцип менен жазыңыз дагы. Эртеси күнү ошол биринчи эң маанилүүсүн аткармайынча экинчиге өтпөңүз. Экинчисин аткармайынча үчүнчүгө өтпөңүз. Андан кийин ушул эгерде күнүңүз бүттү, эгерде 1, 2 же 3 эле нерсени, ошол 6 нерсенин 3 эле нерсесин аткарган болсоңуз, эч көңүлүңүз чөкпөсүн, сарсана болбоңуз. Сиз эң маанилүү ишти бүтүрдүңүз. Демекчимин да. Ушул принципти колдонуп Японияда аябай бир эң сонун ийгиликтерди жаратып атат деп айтат элем да. Андан кийин кандай дагы принциптер бар? Жашоодо өзү негизи биздин убактыбыз ченелүү эле убакыт берилет экен да. Бардыгыбызда, адамзатта 24 саат бар. 24 сааттын 8 саатыны биз уйкуга бөлөбүз. Андан кийинки 8 саатыны биз жумушка бөлөбүз. Калган дагы 8 саат калат. Анын 2 саатын тамак аш жасап, ичкенге коротобуз, Андан кийинки 6 саат бул ошол 6 саатты, калган 6 саатыны урматтуу көрөрмандар туура колдонуңуздар деп айтмакчымын. Бул эмнеге колдонуңуздар десем, биринчи орунда адамдын жашоосунда эң маанилүү нерсе эмне? Бул суроого мен айтмакчымын үй-бүлө. Үй-бүлөңүздөргө дайыма эң аз 2 саат убакытты бөлүңүз деп айтмакчымын. Азыр ушу биздин 21-кылымда эң проблема үй-бүлөдө телефон менен бардык элек элементарно тамак жеп атканда дагы бардыгыбыз эле телефон чукуп отурабыз. Жаныбызда отурган адамды билебиз, ким экен, эмне экен, бирок сүйлөшпөй калдык да. Урматтуу көрөрмандар, сиздерге аябай суранып айтып кетет элем. Сиздерден сураныч ушул үй-бүлөңүздөргө көңүл буруңуздар. Эң аз 2 саат сүйлөшүңүздөр. Күнүңүздө ошол эле бул өтө жөнөкөй эле суроолор. Күнүңүз кандай өттү? Эмне менен алек болдук? Эмне болдук? Бири-бирибиздин жашообузда эмне болуп атканын билиңиздер. Жанагы эң сонун видеону көрүп калдым эле. Ушунчалык телефонго башка нерселерге алаксып кетет экен. Чоң энесин өткөнүн дагы билбей калат экен да, бир видеодочу. Ал каякта деп сурап жүрөт го. Ошол сыяктуу ошондой болбош үчүн үй-бүлөңүздөргө көңүл буруңуздар. Андан кийин өнүгүүгө көңүл буруш керек. Андан кийин ушул жашообузда парыз болгон нерселердин баардыгын аткара билиш керек. Убагында так, намазды убагында окуп, диний жактан дагы дайым Куран окууга убакыт бөлүш керек. Ушул жерде мен дагы сонун сунуш айткым келет. Биздин мисалы үчүн Нур Саякат билим борборунда Куран окууну сааттарын эртең мененки саат 5-тен 6-га чейин койгонбуз да. Ошо биздин телегөрүүчүлөргө дагы айтмакчымын, эртең менен намаз, андан кийин Курандан баштаңыз. Андан кийин ошол сиздин күнүмдүк жашооңуз өтө
кандай десем, орусча продуктивный өтөт да күнүңүзчү. Магия утра деген мына бул жерден дагы бир суроону окуп калдым. Кайсы китептерди окуңуз деп суроо берип калыптыр. Магия утра деген биздин китеп бар бир. Аябай буну көпчүлүк биздин көрөрмандарыбыз деле окуса керек. Ошол китепти дагы бир жолу окусаңыздар деле дагы дайыма эстеп туруп окуңуздар деп айтмакчымын. Бул китепте ушул эрте туруунун пайдаларын айтканда, ошол нерсе ушу биздин ислам дининде айтат го, эрте менен турганда бардык соопту аласың деп, көп береке берет деп, береке бар деп. Анын сарында эрте менен ошол намаз Курандан баштаңыз деп айтмакчымын. Бул өтө сонун айттыңыз. Бул эми кичинекей жеңиш да бул менен баштаганча. Ал эми ошол жеңиштер албетте чоң жеңиштерге алып келет да. Сиз жана намаз жөнүндө айтканда деле бул 5 убак намазды туура убагында окугандагы бул убакытты туура пайдаланууга өтө сонун жардам берет болуш керек деп атам да. Анан да бир кошумча, мисалы Чубак устаз дагы айтып кетпеди беле, Япония жөнүндө айтып калдыңыз го. Япония мамлекети бул өтө өнүккөн мамлекет, ошол эле учурда Чубак устаз кандай деп айтты? Япония мамлекети жашоосу ислам дининдеги экен, бирок аларда дин ислам эмес да. Ал эми бизде Кыргызстанда кандай? Кыргызстанда бизде баардыгыбыз ислам дининде жашайбыз, бирок биздин жашообуз шариаттагыдай эмес да. Ислам сөзүңүзгө кошулам. Бул өтө сонун айтылган да. Анан кийин биз деле ошол башка мамлекеттин ошондой убакытты кандай пайдаланып атат, кантип өнүгүп атышат, ошол жагындагы маани берип, карап, биз дагы жашообузга киргизсек, бул да биздин өнүгүшүбүзгө чоң салымыбыт болуш керек. Анан биз тилекке каршы бүгүнкү күндө убакытты туура көп пайдалана бербейбиз да. Ушу туура пайдаланбаганда кандай себептери бар? Ушунда дагы ошол боюнча да. Убакытты туура пайдаланбагандык бул пландабагандан башталат деп айтат элем да. Ушул жөнүндө да бир аз сиздерге кеп кылып айта кетейин. Биринчи, убактыңызды дайыма жазуу түрүндө пландаңыз деп кеңеш айтмакчы элем да. Себеби эгерде сиз бардык нерсени ушул башыңызда пландасаңыз, бул биз унутуп калышыбыз мүмкүн. Башыбыз ооругандыктар ошол көп нерселер да ошол нерседен да. Мен сунуш кылып айтат элем, дайыма жазыңыз. Сиз айтып кеткенде ушу Япониядагылар дагы ушул кайдзен планирование деген принцип, система бар. Ошол нерсени колдонуңуздар деп сунуш катары айтат элем. Бул кайдзен планирование эмне деп суроо берсеңиздер, бул кайдзен планирование эмне иш кылыш керек. Мисалы үчүн сиздерде деле болсо керек. Көп нерсе кылыш керек, бирок эмнеден башташыңызды билбейсиз да. Отуруп бүт нерселерди мен сиздерге азыр атай ала келдим. Мондай кагаздарга жазып алыңыз. Эмне кылыш керек? Алардын баардыгын бөлүп, өзүңүздүн үйүңүздө бир кичинекей бөлүкчөнү өзүңүздүкү кылып алыңыз дагы. Ошол жерге сол тарабына эмне аткарылыш керек жазыңыз. Ар бирини анан баардыгын бир эмес, бөлөк-бөлөк. Бирден жазыш керек. Андан кийин ошол экинчи бөлүккө эмнелер уже аткарылды. Бөлүп, аткарылса жылдырыңыз. Булар нерселер аткарылды. Адам баласы көп нерселерди аткаргандагы көп иштин көптүгүнөн унутуп калышы мүмкүн. Эмнени аткарып бүттү билбей калышы мүмкүн. А бул жерде так сиздин эмне аткарышыңыз керек, анан эмне уже аткарылды көргөнүңүздө сиз өзүңүз менен сыймыктанасыз. Аха, менин күнүм жакшы өтпөптүр. Жакшы өтүптүр. Көп нерселерди аткарыпмын. Ушул Японияда жандай чоң-чоң завод ишкерлер ушул системаны, кайдзен планированияны киргизип, аябай чоң ийгиликтерге жеткен экен да. Бул кандай десеңиз, алар ушул бир стенага эмне жумуш аткарыш керек болсо, ошолордун баардыгын бөлүк кылып жазышат экен. Ишчилер келип туруп, карап туруп эмнени аткарылат, бирден алып, ошону келип, аткарып, аны аткарылды деп. Анан күндүн аягында сол тарапты карайт экен ишкер келип. Аха, бүгүн канча жумуш аткарылды? Баары аткарылса, демек бул жакта карточка калбаса, демек баары аткарылыптыр, сонун деген билдирет да. Андан кийин ушул пландоо боюнча адамдагы бир, мен сиздерге азыр мени көрүп аткан теле көрүүчүлөр дагы мен айткандан кийин аракет кылып жазышы мүмкүн да. Мен ишенем, ар бирине ушинтип кичине болсо дагы таасирленип, жазып башташына мен чын дилимден ишенем. Ар бир ушу баскычтардан өтөт экен да, ар бир ушул именно убакытты мен туура пайдаланам деп туруп баштаган адамдар баскычтардан ар кандай
баскычтардан өтүшөт экен. Бул биринчи адам күнүмдүк жашоосун пландап башташ керек. Күндө эртең эмне кылам? Бир күндүк пландан башташ керек негизичи. Андан кийин уже бир аз өткөндөн кийин адам бир жумалык планды жазып башташ керек да. Баарын бир убакытта жазганда адам көнбөгөн да таштап коюшу мүмкүн да. Андыктан акырындан баштаңыздар деп айтмакчымын. Жана аны таштабаңыздар деп айтмакчымын да. Ушул биринчи күнүмдүк, эртеңки күндүк эмнелер башташ керек, эмнелерди жазыш керек, эмнелерди аткарыш керек, жазып баштаңыздар, сөзсүз. Андан кийин ар бир адамда ушул күнүмдүк план, андан кийин жумалык план, андан кийин айлык план, кварталдык план, жылдык план, керек болсо жашооңдун планы болуш керек да. Биз орусча айтмакчы, мы планируем, Аллах располагает дейт. Ошонсо деле биз пландап жашасак бул жакшыраак деп мен ийгиликтерге жетесиздер деп айта кетет элем да. Анан азыр көпчүлүгүңүздөр биздин жаштар колдонушат электрондук планер, электрондук күндөлүктөр да аябай көп да, приложениялар. Ошолорду колдонуңуздар деп айтмакчы элем. Бир эле электрондук эмес, жазуу түрүндө дагы жазыңыздар, колдонуңуздар деп сунуш киргизет элем да. Себеби адам баласы жазганда биздин түздөн түз мээбизге барат экен да бул нерсечи. Приказ түрүндө барат экен. Бул биз мончу жазганда бул нерсе унутулуп калышы мүмкүн, башка нерсе болушу мүмкүн да. Ошон үчүн жазуу түрүндө дагы күнүмдүк окшош кайталана турган нерселерди электрондук күндөлүккө жазса болот. Ал эми эртеңки күндүктү азыр мына көп эле колдонсо керек. Туду деген приложение бар, Google календарь деген бар. Ушул Google календарь боюнча айта кетет элем. Бул Google календарь ар кандай кездешүүлөр бар го, ошолорго колдонууга ыңгайлуу. Ал эми эмнелер кылыш керек дегенде ушул Туду деген приложение бар, ошону колдонгонго сунуштайт элем. Мындан дагы тышкары аябай көп приложениялар бар. Азыр биздин машаллах программисттерибиз биздин жашообузду дагы жеңилдетиш үчүн ар кандай приложенияларды чыгарып атышат. Аллах алардан ыраазы болсун. Мүмкүнчүлүктөр көп, ошолордун баардыгыны болгону биз алып колдонушубуз керек, изденишибиз керек, карашыбыз керек. Бизге эмне ыңгайлуу болсо ошону колдонушубуз керек. Балким кээ бириңиздерге жазуу түрүндө ыңгайлуудур, балким кээ бириңиздерге электрондук түрдө ыңгайлуудур. Эмнеси болбосун, баштаңыздар. Баштап, ошону жашооңуздарда колдонуңуздар, пландаңыздар. Негизи ошол. Азыр биз дагы суроолорубузду узата кетели. Жана Мырзагүл айым дагы неме салам жолдоп кеткен, баардык сиңдилериңизден деп, ага да чоң рахмат айтып кетели. Анан азыр эмне менен алектенесиз дейт. Учурда мен жакында эле жайында Нур Саякат Kids садигин ачканбыз. Ошол садикти иштетип аткан кезим. Бул садик исламий, мусульманский частный детский садик. Ошол садикти иштетүү менен алектмин. 1,5 жаштан бир аз реклама кылып айта кетейин. 1,5 жаштан 7 жашка чейинки балдарды кабыл алабыз. Учурда 3 группа бар. Бул младший, средний, старший, бирок планируется 5 группа. Бул жакта ясли, младшая, средняя, старшая, подготовительная группа бар. Мугалимдерибиз, тарбиячыларыбыз аябай опытный. Балдарыңыздарды алып келсеңиздер болот. Биздин бала бакчанын дареги Төлөмүш Океева 205 дарегинде жайгашкан. Тилдерден англис тили, араб тили жана кошумча ушул 3 жаштан баштап исламская этика деп коебуз. Бул жакта сүрөлөрдү, дуаларды үйрөнүшөт, жатташат. Негизи кичинекей балдар эмнени билиш керек болсо ошолорду үйрөнүшөт ислам жаатындачы. Ошон үчүн алып келиңиздер. Андан кийин Нур Саякат билим борборунда иштетем. Бул окуу борбор.
ал жакта араб тилини, англис тилини үйрөнсөңүздөр болот, тез окууну үйрөнсөңүздөр болот. Учурда аябай кызыктуу марафондор болуп жатат. Жаңы проект ачканбыз Гүлзада эже. Өзгөр жана саякатта деген. Баардык телекөрүүчүлөргө ушул марафонго катышыңыздар деп айтмакчы элем. Бул марафон эмне десеңиздер, 30 күн бою жана айтып кеткенде эртең менен таңырты саат 5-тен 6-га чейин Куран сабактары болот. Ал жерде окушат, намаз билбегендер үйрөнүшөт, билгендер дайыма убактысында окушту практика жүзүндө колдонушат. Анан эң кызыгы отчетторду берип турушат. Аткардым, кылдым, китептер жиберилет, ошолордун баарын кылып, жакшы жакка өзгөрүлүш керек. Эгерде ошолорду баардыгын аткарып упайлар берилет, ошолорду туура аткарсаңыздар, упайды эң көп топтосоңуздар, бул айда Дубайга барып эс алып келсеңиз болот. Сонун мүмкүнчүлүк бар экен. Ооба. Дайыма бул ай сайын боло турган иншаллах проект. Кийинки айда умрага жөнөтөбүз деп пландап атабыз. Андан кийин Египет, бул иншаллах ай сайын боло турган марафон. Ошондуктан биз урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин марафонго катышыңыздар, өзгөрүңүздөр, саякаттаңыздар демекчимин. Ооба. Ушул учурдан пайдаланып биз Даткай Маскаровада чоң ыраазычылык билдирип кетели. Эмне үчүн дегенде, бизде Даткай Маскарова жаштыгына жаш болсо дагы мына ушундай чоң ийгиликтерди арттырып отурат. Биринчиден ушундай бала бакчаны, окуу борборду арттырып отурат. Бул дагы эң чоң жетишкендик. А бунун башында эмне турат? Албетте убакытты туура пайдалануу турат. Убакытты туура пайдалануудан биз сөзсүз түрдө ийгилик жаратсак болот. Жакшы. Анан бизде дагы суроо бар экен, ишиңизге ийгилик каалайм дейт. Менин кызым төрөлгөндөн бери прививка алган эмес. Садикке алып барсам, прививка жок, албайбыз деп жатат. Кандай кылсак болот? Кеңеш бериңизчи. Сиздерде кандай? Бизде ушул прививка боюнча айта кетсем, бул нерсе бул ар бир ата-эненин өзүнүн чечими. Кандай прививка алыңыздар, албаңыздар деп дагы айта албайм, айтпаймын. Ар бир ата-эне өзү чечим кабыл алыш керек да. Бирок мен өзүмдү айта кетсем, менин 3 кызым бар. 3 кызым дагы прививка алган эмес. Андан кийин биздин бала бакчада көпчүлүк алган эмес. Бул ар бир адамдын өзүнүн чечими деп ойлойм. Жана биздин ошо Кыргызстанда дагы эркиндик бар. Отказ кылса дагы болот бул нерседен. Бир гана болгон коркунуч последствия деп коет. Ошол нерселерге сиз жооп бере алсаңыз. Эгерде кандайдыр бир ошол прививканын айынан оорулар жугуп, башка бир нерсе болсо, ошол нерсеге өзүңүз жооп бере алсаңыз, албасаңыздар да болот. Ал эми биздин бала бакчада прививка албаган балдарды дагы кабыл алабыз. Жакшы. Демек, бул боюнча садиктерде деле мындай мыйзам жок экен да. Прививка алыш керек, алсын дегенчи. Демек, биз кайрылуучу органдарга деле кайрылып, анан садикке сөзсүз түрдө киргизгенге мүмкүнчүлүк бар. Жакшы. Садик адресиңизди кайталап коюңузчу, акчасын кайталап кетсеңиз дейт. Биздин бала бакчанын дареги Төлөмүш Океева 205, бул ориентир торговый центр Ал Арча. Ошол жактан келсеңиздер болот. Биздин номер 0500 11 66 22. Ошол номерге жазсаңыздар, иншаллах мен өзүм жооп берем. Өзүм сиздерде маалыматтарды да өзүм айта алам. Кеңештерди, толук информацияны ошол жактан берем. Акчасын азыр арзандатуу менен баардыгы ата-энелерге ыңгайлуу кылып 8 миңден кылдык. Жакшы. Алла ыраазы болсун. Эми азыр убакытка да кичине кайрыла кетели. Дагы бир суроо бар экен, ушул калып коелу. Китепти кайсыл убакытта окууну сунуштайсыз дейт. Бул индивидуальный, ар бир адам индивидуальный өзүнүн жана эле айтып кеткендей караш керек. Кайсы убакытта сизге ыңгайлуу? Мисалы үчүн, ар бир бош убактыңызды текке кетирбеңиздер деп айтат элем. Бул жерде ошол эле маршруткада деле окуса болот, кетип атканда, бирөөнү күтүп атканда окусаңыз болот. Бирок эң жакшысы атайын бир убакытты бөлүп окуганга эмне жетсин. Эртең менен окуңуз деп сунуштайт элем. Себеби эртең менен окуган көбүрөөк пайдалуураак деп айтат элем. Мисалы үчүн мен өзүм былтыркы карантинде эртең менен окуп жүрдүм, аябай сонун өзүмдү жеңил сездим да. Карантинде эртең менен таң эрте саат 4-тө ошол эрте турууну дагы жашоомо киргизип дегендей эртең менен туруп жүгүрүп аттым.
жүгүрүп андан кийин ошол отуруп өзүм каалаган китептерди окуп, анан азыр дагы ушу китеп окуу боюнча дагы айтып кетет элем. Баардык эле адамдар окуганда окуса көп түшүнүшү мүмкүн эмес да. Кээ бир адамдарга азыр мүмкүнчүлүк катары аудио книгалар чыккан. Ошолорду сунуштайт элем. Азыр аябай сонун аудио книгалар бар, китептер бар. Ошол жактан өзүңүздөргө кызыктуу китептерди көчүрүп алып, ал жакта керек болсо ким окусун, аял киши окусунбу, эркек киши окусунбу, үнү кандай болсун, ошолордон бери тандасаңыздар болот. Приложение бар, My Books деген, мисалы үчүн мен ошону колдоном дайыма. Подписка кылып, платный версиясын да сатып алгам, мен сиздерге да сунуштайм. Ал жакта аябай сонун китептер бар, бестселлерлер бар. Аны керек болсо мен тамак жасап аткан учурда дагы бир кулагыма наушникти салып коюп уга берем да. Бул аябай мотивация берет, жаңы ойлорду жаратат. Китеп окуңуздар, өнүгүңүздөр. Китеп окуунун артында, убакытты туура пайдалануунун артында биз сөзсүз түрдө өнүгөбүз, өсөбүз. Жана максатыбызды дагы туура нукка коюп, ошол максатка жете алганга дагы чоң мүмкүнчүлүк, Жакшы. Анан азыркы учурда мисалы убакытты туура пайдаланууда жанагы биз адам баласын напси дейбизби, такыр жол бербейт да, мисалы жалкоолук дейбизби. Бул эми динде мисалы эми кыскача эле айтып өтөлү, мисалы Куранда деле Аср сүрөсүндө айткан, убакытка ант деп, убакытты туура пайдаланбагандар булар коромжодосуңар дейт мисалы. Бул деле карап отурсак өтө бир биз үчүн мындай опурталдуу, мындай кооптуу маселе деп деле карасак болот да. Убакытты туура пайдалануу бул канчалык бизге маанилүү экендигин бизде көпчүлүк пайызыбыз түшүнө бербейбиз да. Эми ушул напсиден арылуу үчүн дагы кандай бир мындай бир аракеттерди көрсөк жакшы болот. Бул жерде мен ар бир телекөрүүчүлөргө айта кетчү элем, айтат элем, напсини тыюш үчүн бир гана жол бар, бул контролдоо, өзүн өзү контролдоңуз деп айтат элем. Дайыма эмне жумуш кылып атасыз, кандай кылып атасыз, дайыма өзүңүзгө аз-аздан баштаңыз. Дайыма бир ишти баштап атканыңызда акырындык менен баштаңыз. Бир убакта көп нерсени баштап, эми бүгүндөн баштап өзгөрөм деп 180-360 градуска өзгөрүп кетүү бул кыйын. Бир күн аткарасыз, 2 күн аткарасыз, андан кийин таштап коесуз. Ошон үчүн аз-аздан. Мисалы үчүн эң алгач жана эле айтып кеткендей, күнүмдүктү пландап баштаңыз. Акырындан баштаңыз. Бир нерсени 21 жолу кайталаганда бул өнөкөт ушул привычка катары айланат деп коет да. Андыктан ушул айта кетет элем, аз-аздан баштап бир нерсени привычкага айлантыңыз. 21 күн кайталаңыз. Күндө ошол убакытта, дал ошол убакытта аткара берсеңиз, адам баласы көнөт бир нерсеге. Ошол нерсеге, ошол өзүңүздү контролдоңуз деп айтат элем. Ар бир адам, сиздин жакындарыңыз же мугалимдериңиз, бизге окшогон может тренер ушул сыяктуу сабактарда биз ар нерселерди биз кеңеш катары айта беребиз. Ал эми ушул нерсени жашоодо колдонуп, бир жыйынтык чыгарып, бир ийгиликке жетүү ар бир адамдын өзүнүн колунда демекчи. Ар бир адамдын өзүнүн колунда. Анан биринчи өзүңүздүн бардык нерселерди тепкичтерден өтөт да адамчы. Учурда араңыздарда болушу мүмкүн, мен эч нерсени жазбайм. Бардык нерсе башымда. Бул эң төмөнкү баскыч. Андан кийин экинчи баскыч бул эртеңки нерселерди мен жазам. Жолугушууларды аз болсо да жазам. Бул экинчи тепкич. Үчүнчү тепкич бул кайсы ишим качан болор, ошолорго чейин жазуу. Бул более-менее тагыраак жазуу да. Андан кийинки баскыч бул электрондук версияны колдонуп, кичине болсо дагы аракеттенүү, жазуу, бир айлык пландарды жазуу, андан кийин ошону контролдоо, андан кийинки бешинчи баскыч бул бир жылга план жазуу. Андан кийин жылдын аягында салыштыруу. Жылдын башында мен кандай пландарды койдум?
Андан кийин ушул жылым меники продуктивный бир пайдалуу өттү. Өзүңүзгө өзүңүз айтып беришиңиз керек. Мен жылым кандай нерселерди, эмне пайдалуу алып келдим? Андан кийинки эң бийик баскыч бул адам өзүнүн миссиясы бар. Ар бир адам бул жашоого бир кандайдыр бир миссиясы бар. Ушул нерсени аткарышым керек. Ушундай жана биздин эфирдин башында эле айтып кеткенмин, максат эң башкы адамдын жашоосундагы максаттары. Күнүмдүк кылып аткан ишиңиз ошол миссияңызга байланыштуу болуш керек. Кандайдыр бир кичинекей бөлүкчөсү ошол нерсе. Бул нерсе ушул жанагы үй куруп аткандай эле да. Кичинекей кылып аткан ишиңиз, чоң үй курушуңуз керек болсо, бирден кирпичти алып барып тизгендей. Ошол барабар. Ошондуктан ушул баскычтардын ар биринде сиздер балким экинчи баскычтасыз, балким биринчи, ар бириңиздерге айтмакчы элем ушул баскычтардан эң өйдөсүндө болуңуздайм. Чоң рахмат. Саламатсызбы? Марафонго кандай катышсак болот? Саламатчылык. Биздин марафонго НСБ KG баракчасында биздин номерибиз бар. Ошол жакка WhatsAppка жазсаңыздар, биздин менеджер кыздар сиздерге толук маалымат берип, сиздерди каттап коюшат. Эгерде кааласаңыздар, номерди да айтып кетем: 0707 17 44 72. 0707 17 44 72. Чалыңыздар, байланышыңыздар, марафонго катышып, өзгөрүп, Дубайга жолдомо алыңыздар. Өтө сонун, жакшы. Алла разы болсун сиздердин ушундай бир чоң бир уюштуруп жатканыңыздардан дагы. Даткай майым, ушу менен биздин да убактыбыз соңуна келип жетип, аягына баратат, аяктап баратат. Эмесе сизге ушул жакшы бир сөз кезегин, жыйынтыктоо кезегин берели. Бүгүнкү эфирге чакырганыңыздар үчүн Аллах разы болсун. Бүгүнкү эфирибиз биздин телекөрүүчүлөргө аз дагы болсо пайдасын тийгизсе, мен максатыма жеткен болом. Бүгүндөн баштап жашооңуздарда ушул мени көрүп аткан адам телекөрүүчүлөрдүн жашоосу жакшыныкка өзгөрүлүшүн каалайм иншаллах. Жыйынтыктоодо айта кете турган нерселер бул: биринчи, ар бириңиздер өзүңүздөргө сөз бериңиздер. Мен ушул жетинчи тепкичке жетем деп. Андан кийин дайыма бир нерсе убакытты туура пайдаланууда приоритеттерди коюңуздар. Жана айтып кеткендей, бул шашылыш маанилүү. Ошол маанилүү, бирок шашылыш эмес. Ошол нерселерди биринчи аткарып, ошол мен айткан принциптерди колдонуңуздар. Сөзсүз. Бирөөсүн колдонсоңуздар да бул ишиңиздерге бир кыйла жакшы таасирин тийгизет. Андан кийин жеңил жумуштарды башка бирөөлөргө тапшырганды билиңиздер. Дайыма. Бирок ошол тапшырганда дагы бир жолу айта кетем, ким аткарат, эмнени аткарат, качан аткарат, эмне бүтүрүш керек, ошолорду чогуу жакшы түшүндүрүп, делегация деп коет, делегирование кылып бирөөгө бөлүп бериңиздер. Андан кийин өзүңүздөр сөз бериңиздер: мен максат коем деп. План жазам, 1 күндүк, 1 жылдык, 1 айлык, кварталдык өмүрүм жашоонун миссиясын жазам деп өзүңүздөр сөз бериңиздер. Андан кийин жок деп айтууну дагы билиңиздер. Сиздердин ишиңиздерге маанилүүрөкпү башка бирөөлөрдүн ишин эгерде анча деле шашылыш бирок маанисиз болсо, аларга жок деп айтканды үйрөнүңүздөр. Көңүлчөк адамдар ушул нерседен азап тартышат да, особенно айымдар. Андан кийин убактымды дайыма пландайм деп сөз бериңиздер. Андан кийин жумуштарымды бөлүштүрүп, дайыма убакыттары менен, дайыма бир жактарга бара турган болсо так болуп убагында барам деп убада бериңиздер деп айтмакчымын. Андан кийин эгерде ушул нерселердин баардыгы иншаллах аткарылса, жашооңуздан рахат алып жашайсыздар деп айтмакчымын. Чоң рахмат, Даткай майым. Бүгүнкү биздин убакытты туура пайдалануу жөнүндө темабызда өтө сонун кеңеш айтып бергениңиздер үчүн сизден Аллахым ыраазы болсун. Үй бүлөңүзгө жана ошондой эле өзүңүзгө тынччылык, эки күнүнүн Алла таалам бактысын берсин. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Биздин эфирибизде NCB Kids бала бакчасынын жетекчиси жана ошондой эле NCB окуу борборунун жетекчиси Даткай Аскарова болуп өттү. Эфирде сиздер менен мен Талайбекова Гүлзада болдум. Келерки көрсөтүүбүзгө чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.